Бишкек шаарында 2015 жылдын 16 июнунда кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Румыния өкмөтүнүн ортосундагы дипломаттык жана кызматтык паспорттардын ээлери үчүн визасыз режим жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоору демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитет караган. Баяндамачы Данияр Батырович Сыдыков, тышкы иштер министринин орун басары. Канча минут? 5 минут. Саламатсыздарбы, урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күндө министр командировкада Москвада, ошон үчүн баяндаманы мага бергенге уруксат этиңиздер. 2015 жылдын 16 июнда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Румыния өкмөтүнүн ортосундагы дипломаттык жана кызматтык паспорттун ээлери үчүн визасыз режим жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Кыргыз Республикасынын өкмөтү үчүн бул макулдашууга тышкы иштер министри Абдылдаев, ал эми Румыния өкмөтү үчүн Румыниянын Казакстан Республикасындагы жана Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Николай Уреке кол койгон. Бул макулдашуу анык дипломатиялык же кызматтык паспорт ээлери үчүн башка тараптын мамлекеттин аймагына кирүү, чыгуу, өтүү жана болуу үчүн 180 күн мезгил ичинде 90 күнгө чейин мезгилге виза алуу талаптарынан бошотуу караштырат. Муну менен катар акыркы убакта эки тараптуу кыргыз-румын мамилелеринин деңгээли өскөнүн белгилей кетүү керек. Эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык кызматташтык жанданганы байкалууда. Ушуга байланыштуу Румыния менен Кыргыз Республикасынын паспортторунун белгилүү категориялары үчүн визасыз режим киргизүү зарылчылыгы келип чыкты. Жогоруда көрсөтүлгөн макулдашууну ратификациялоо Кыргыз Республикасынын жана Румыния дипломаттык жана кызматтык паспортторго ээ болгон жарандарга өз ара сапарларын жеңилдетет жана эки өлкөнүн ортосунда эки тараптуу келишим укуктук базаны кеңейтет. Ал эми саясий, экономикалык жана консулдук мамилелерди андан ары өнүктүрүү шарттайт. Макулдашуунун ратификациялоо тууралуу мыйзам долбооруну бүгүнкү отурумда урматтуу депутаттар, эгерде фракциялардын макулдугуну бар болсо, 3 окууда колдоп берүүңүздөрдү кабыл алууңуздарды суранабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, табло бергиле. Дастан Далабаевич Бекешевте сөз. Саламатсыздарбы. Румыния ЕСке кирет да турабы? Ооба. Алар тараптан бул макулдашууну алар ратификация кылыштыбы? Алар тараптан деле азыркы моментте процессте болуп атат. Алар кылышат, Так. Анда мындай суроо. Дипломаттык, служебный паспорт бар болгондор, алар кайсы мамлекетке ушундай визасыз бара алат? Канча ушундай саны айтсаңыз? Биздин паспорттарды айтып атасызбы? Ооба, дипломаттык паспорт. Бүгүнкү күндө биздики дипломаттык жана кызматтык паспорттун ээлери визасыз режимге 13 мамлекетте бара алат. 13 элеби? Бүгүнкү күндө анан өкмөттүн дагы макулдашуу менен долбоорлор дагы даяр 6 мамлекеттики. Дагы 3 мамлекеттин процессте болуп атат макулдашуу. Жөнөкөй жарандар визасыз канча мамлекетке бара алат биздики? Жөнөкөй жарандар визасыз бүгүнкү күндө 6 мамлекетке бара алат. Жок, жөнөкөй мамлекет. Жөнөкөй паспорт менен. Жөнөкөй паспорт менен. Жөнөкөй паспорт менен туура. Баягы СНГнын 6 мамлекетке? Жок, эми СНГни мен айтпай атам. Алардын арасында Вьетнам, Корея, КНДР, Республика Куба, Лаос, Малайзия, Турция, 7. Монголия. 8. Кечиресиз, ооба. Филиппин менен 9 болот экен. 9. Ошонун санын жакшылап тактап, интернет сайтка ошонун маалыматты бергилечи, а то кээ маалыматтар мындай жүрөт. 58 мамлекетке биз визасыз бара алабыз деп. Силердики интернет сайтты ачсам, жок маалымат. Ошону толук Туура айтасыз. Биз бул маалыматты азыр тактап атабыз. Сөзсүз жакын арада расмий түрдө коомго жарыялайбыз. Анан кандай аракетти кылып атасыз азыр жөнөкөй паспорт менен башка мамлекеттерге визасыз барганга? Аракетти кылып атасыңарбы? Мисалы Казакстан кылып атат. Аны угуп атабыз.
Бул деген сөзсүз биздин күн тартибибизде бар. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп атканда биз биздин жарандарыбыздын укугун коргоо үчүн ошол жөнөкөй паспорт менен жалпы жарандык паспорт менен баруу келгенге мындай шарттар түзүлсүн деп туруп консулдук консультациялардын күн тартибинде сөзсүз мындай маселени караштырып атабыз. Ошол маселени улантсаңыз жакшы болмок да, хотя бы кайсы мамлекет менен сүйлөшүүлөр болуп атат, ошону хотя бы дагы мындай ачык маалыматты берсеңиз жакшы болмок да. Жарайт, биз сайтка чыгарабыз. Электрондук виза боюнча качан ошол мыйзам бар? Качан аткарылат ошол мыйзам? Электрондук виза боюнча азыр иш топ иштеп атат, жобо даярданып атат. Бул маселе өзү биринчиси ГКНБ караштырып атышат. Биз ошол иш топтун мүчөлөрү болобуз. Планда июль айынан баштап туруп электрондук виза ишке ашыра турган азыр иш-чараларды көрүп атабыз. Буну абдан бат-баттан кылыш керекпиз да, себеби өнүккөн мамлекеттер уже эч арада уже ошол менен иштеп атышат да, биз элебиз азыр. Туура айтасыз, урматтуу депутат. Рахмат.